Жылан балык абдан чыдамдуу, kasallikке чыдамдуу, сусуздукка чыдамдуу. Буга аэратор, кислород бере турган аппараттар кереги жок. Бу ушундай абадан кислород, абадан дем алат. Буларга көч берип жатам. Жигер, жүрөк ошондой нерселерди муздатып, ошолорду чапып беритам. Мындай свет жагып койсоңор, түнүндө чигитке ошондой ар кандай чымын-чиркейлер, ошондой нерселер келип сууга түшөт. Ошону эми жейт. Түнкүсү ошентип койсоңор болот. Кушканалардан ошо жигерди, жүрөк ошондой нерселерди чапып берсеңер болот. Өтө бакканга оңой, чыдамдуу балык. Түнкү сайырда жүрүшөт мына. Булар кышкаян жакшы. Кышта 5 ай кышта суукта эчтеке жебейт булар. Ошо кыштанам чыгат. Ошо суунун муздун түбүндө эми тура берет булар. Ошо муздаганда ошо эртең мененде чыгып музуну сындырып турасыңар. Болду. Кыштанам чыгат беймалар. Ушундай өтө жакшы, чыдамдуу балык. Сууну эми буга башка балыктар сиңери тынбай сууну киргизип айланып туруш керек эмес. Бир сууну куюп коюп, сууга карап, жаман жакшысына, жаман болуп кетпесине, ошонусуна карап сууну алмашып турсаңар болот. 3-4 күндө ушинтип алмаштырып турса болот. Суу керек, суу жакшы, суу таңкыспой турган жерлер болсо, ошого жакшы. Суу керек да балыктарга. Эң керектүүсү суу менен тамагы. Суу жакшы болсо, суу ага турган, сууңар бар жерде болсо өтө жакшы, бакканга оңой.